Ошентип oyun baştaldı. Birileri zaman taraptar çımın koyun bolu, ortadagı jerde jatkan olakты çağımda bol Özbekistan'ın kurama jatının öküldörü yengip ketти görünөт. Alardын güjürmen kuramı menen dagы tanıştırıp ötölü. Alardын kuramı birinci Rahim Hojmatov, ikinci Ravshan Tashtemirov, Zahid Bukabаев, üçüncü, dördüncü Nurilla Abdurazakov, beşinci Nozim Tajibayev, altıncı Fahrettin Malikov, жетинчи Jomol Umurzakov, 8-ci Akhot Azimov. Dale bolsa Ulaq Özbekistan kurama jatının öküldöründө 9-cu Mirzayat Jurayev, 10-cu Davlot Milkuziyev, 11-ci Ikram Jurayev jana 12-ci Bekzot Ortikov. Mına ушундай güjürmen kuram menen Özbekistan kurama jatı oyunga aralashkan. Al endi azыр kızıl qoçkul түстөгү Türkiye kurama jatынын oyunçulары dagы bultaktatıp Ulaqты sol takımga bastırıp atağındaşın tay kazanına tuğradan girip baruda jana Türkiyalıktardın algaçkı koş hareketi 7-ci jana 6-cı qatar sanındagı Hüseyin Etim menen Yakup Timur al 2 saattın içinde esepti aça saldı dagı Türkiye kurama jatı 1-0 esebinde birinci 20 minütlükte aldığa çıkıp başladı. Albatta güjürmen kuramı menen tanıştırıp ötöbüz. Ramiz Mırza, mına ушул Адис катары, ушул көрүнүшкө bir өзүңүздүн оюңузду ортого сала кетсеңиз, эмненин эсебинен алар эсепти арыдан бери ача салышты? Бул жерден Түрк өлкөсүнөн келген бир туугандар биринчиден өздөрү эңдирип жиберишти да, бирок жакшы коргонушуп туура жулуп кетти Улакты. Андан кийин ушул жанагы биз көкбөрдү айтып коебуз, бири-биринен жетелешип, бири-бирин эки оюнчу бирден салып кетишти. Эки оюнчунун салган себеби бул жерде азыр тайгазандын бардыгы багы дүйнөлүк стандарт, өзүбүздүн көкбөрүнүн стандартына ылайык салынган экен, чоң болуп жакшы. Ошо менен эки киши туура салып кетишти. Ошентип эсеп 1-0 алдыда кызыл кочкул түстөгү Türkiye kurama jatı Yakup Timur menен Hüseyin Etim аттуу çavandesteri Özbekistan kurama jatынын тайгазанына Ulaqты tamay таштады дагы. Учурдалар 1-0 эсебинде алдыда келе жаткан маал эмесе келиңиздер. Türkiyalıktардын kurama jatı менен дагы тааныштырып өтөлүк. Байкадыңыздарбы, Улaq ортодон чытыра үзүлүп кетчүдөй абалга жеткен жана Капталдагы чийиндин сыртына чыгып кеткендиктен эми ортоңку борбордук тегерек чийиндин ичинде жекеге чыгуу менен оюн андан ары уланат. Немесе Türkiye kurama jаты биринчи Үмүт Чагылар, экинчи Hüseyin Тулгар, үчүнчү Жалил Пакас, төртүнчү Нусрет Жингоз, бешинчи Исмаил Атылган, алтынчы Hüseyin Этим, жетинчи Якуп Тимур, 8-ci Кадир Башоран, 9-cu Жеңип Ташкын, 10-cu Атилла Бувен, 11-ci Küçükbay Oğuz, 12-ci Ayıpхан Koşar. Mına ушундай Türkiyalık çavandestер özlörünün oyuncuları men oyun көрсөтүүнүн üstündө. Аппале, байкадыңыздарбы? Türkiyalık ортого жекеге чыккан бул жаңылбасам 6-cı Hüseyin Etim окшойт. Ulaqты жекеге чыгууда еңип алды дагы, эми аргымактын оозун түз эле атаандаш тайгазанын көздөй кое берди. Албетте, ал жерде эми додочулу омуролуп алдыдан чыккан Өзбекстан курама жаатынын тосоту дагы аябагандай бекем ымыкты иштөөдө. Жана биз көрүп тургандай Улaq дале болсо Türkiyalıктарда 9-cu Жеңип Ташкын жана анын мына менте Ulaqты тайгазанды көздөй ыргытуусу оңунан түшүп, эсеп 2-0-гө айланды дагы. Türkiye 2-0 эсебинде алдыга чыгып баштады. Биз билебиз, бул биринчи ирет өткөн Азия чемпионатына Кыргыздан чыккан айтылуу хандардын бири Рахманкул хандын чөбөрөлөрү дагы келип, ошол көкбөрү боюнча дагы Türkiye өлкөсүнүн атынан салышкан. Бул мырзалар менен баарлашканыбызда ошол кыргыз бир туугандарыбыздан ошол тасманы алып көрүп даярданабыз деп кеткен. Андан бери чындап эле сиз айткандай өсүш аябагандай жогору көздөй кеткен экен. Анткени менен азыр биз эми Өзбекстан курама жааты дагы өтө сейрек кездешсе дагы Ulaqты бөктүрүп алып, эми тайгазанга баруунун аракетин канчалык көрүшпөсүн Türkiyalıklar
Рамис мырза, сиз айткандай эле аттын күчүнө салып тосотту аябагандай бекем койгон экен. Муну эме жиреп кетүү Өзбекстан улуттук курамасына дагы кыйын болууда. Бул эме болгону биринчи 20 мүнөттүк. Сиздер билесиздер, 20 мүнөттөн 3 бөлүктөн беттеш турат. Демек алдыда дагы кызыктуу көрүнүштөр сиздерди күтүп алат десем анда жаңылган болбоймун. Кайрадан борбордук тегерек чийиндеги жекеге чыгуу 11-чи катар санындагы Күчүкбай Огуз. Бул эме Түркия улуттук курамасынын өкүлү. Өзбекстандык Фахридин Маликов менен жекеге чыгып, андан улакты эч бир кыйналбастан тартып алды дагы. Эми атты арыдан бери алкынтып ойноп, азыр эме майдан үстүндөгү оюндун жүрүшүнө өзүнүн эркин таңуулап, уламдан улам Түркия улуттук курамасынын кысымы күчөгөндөн күчөп барууда жана Өзбекстан курама жаатынын коргонуусу ыдырап четинен кетилип баштаганда жана бул абалды пайдаланууга аракеттенген түркиялыктар, бирок соңку көрүнүштө Өзбекстан жаатынан Ахот Азимов аттуу 8-чи катар санындагы 22 жаштагы көкбөрүчү алдагы атаандаштардан кем калбай улакты жакшы эле такымга басып, майдандын борбордук сызыгын гана өтүүгө жетишиптир. Рамис мырза, оюн эмнеликтен токтоп калды? Дагы бир өзүңүздүн баягы кошумчалооңуз менен. Мен жана жогоруда айтып өткөндөй, бул жерде баягы тосмолор жок, капталдардагы. Ошон үчүн аттарды өтө жакшы уста, жакшы үйрөтүлгөн аттар керек. Баягы тапкан жерге токтогон болбосо аттын күрөсү менен жабышкан баланын күчү менен аттар чектен чыгып кете берет да. Чектен чыгып кете берген үчүн көбүнчө уже жекеме-жеке отуп аткан ошол. Ооба, биз баягы өзүбүздүн ат майдандын баягы капталдагы тосмолордун аябай көнүп калганыбызды билем. Мынандай байкадыңыздарбы? Жакшылап карасаңыздар, сары түс менен таланын узата жээги белгиленген, ортодогу калыска аябагандай көрүнүктүү. Ушул чийинде эми аттын тагыраак айтканда улакты бөктөргөн чабандестин аргымагы кесип өтпөсү зарыл. Эгер деле ошол улакчан чабандес сызыкты кесип өтө турган болсо, анда оюн токтотулуп, ортодон жекеге чыгуу менен уланарын Рамис мырза белгилеп кетти. Жана кайрадан бизде эми борбордук чийиндин ичиндеги тараптардын бир-бирге чыгуусу 4-чү катар санындагы бул Нусрет Жингөз, Түркия улуттук курамасынан курама жаатынын мүчөсү, жана ага каршы Нозим Тажибаев ойногон экен. Кайрадан Өзбекстан курама жааты жаңылбасам 2-нчи жолу гана атаандаштын тайгазанын алар даап барып жатышат көрүнөт. Мына сүрмө топ менен бет маңдай чийиндин сыртына оюнчулар чыгып кеткенден кийин эми кайрадан беттеш жекеге чыгуу менен ошондо дагы Түркия улуттук курамасынын тайгазан жанындагы тегерек чийиндин ичинде жекеге чыгуу менен уланат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну өтүп жаткан Чолпон Ата шаарындагы ат майдандагы көкбөрү боюнча топтук оюндарга күбө болуудасыздар. А тобунда Өзбекстан жана Түркия курама жааттары кездешип, учурда эсеп саны 2-0. Бул Кочкул кызыл түздөгү Түркия улуттук курамасынын пайдасында. Азыр эми ортодогу калыстын ышкырыгы жаңырып, тараптардын өкүлдөрүн жекеге чыгарууда кошумчалап кетишибиз керек. 12-нчи катар санындагы Аюпкан Кошар аттуу Түркия улуттук курамасынын оюнчусу ортодогу оюн эрежесин бузгандыгы үчүн жаза мамыга байланып олтуратын. Ошол 2-нчи ирет жаза мамыга
байланып азыр эми Өзбекстан курама жаатынын аракети эмне менен жыйынтыкталат болду экен. Рамис мырза, Өзбекстан улуттук курамасына эмне сапат жетишпей жатат? Мындай карасаңыз атаандаштын оюнчулардын саны дагы бир оюнчуга кемип калган. Буларга ошо айтып атам, аттарынын күчү жана биримдик жетишпей атат, командалык оюн. Караңыздар, азыр жетелеп башкы булар азыр такымдан улап которушуп атат. Баскыч балдарына көргөн окшойт. Булар абдан чоң күчкө келди, баягы 4-3 кезине салып кетпесе. Ушул эреже менен ойнош керек негизи, кайсы спорттун түрү болбосун. Ошон үчүн байкал ойнош керек командалар. Футболда айтылгандай, эгерде мүмкүнчүлүктү пайдаланып, атаандаштын дарбазасына топу тийип түшүрбөсөң, андан 17 минутта бүтүп 18 кетти. Биздин көкбөрү оюну көбүнчө ушул хоккей оюнуна дал келет да. Мисалы хоккейде багы удалениеге кеткенден кийин ошол мүмкүнчүлүктү болушунча пайдаланганга аракет кылат эмеспи? Ошол сыяктуу көкбөрү да ошол. Бул жерде бизде эки жол менен кетет айып мамысына. Биринчиси 2 мүнөткө, экинчиси 5 мүнөткө. Эгер 2 мүнөткө кеткен убакта башка ошол атаандашына салып кетсе эгер улакты, анда баягы оюнчу кире берет 30 секундтан кийин, 1 мүнөттөн кийин. Ал эми 5 мүнөткө кеткен болсо, канча улак салбасын, ал өзүнүн айып жазасында, айып мамыда жана кара мамы дейбиз, ошол жерде тура берет да. Кайрадан улакты айталашта байкадыңыздар, бул кошоктолуп учкан эки аттын ортосунда улак шытыра үзүлүп кетчүдөй барып токтоду. Жана нечинчи ирет Өзбекстан улуттук курамасы жакшы эле улакты атаандаштын Тайгазан тарабына жеткиргени менен алган күйүүсүн теске албай, бет маңдай чийиндин сыртына чыгып эми кайрадан Түркия улуттук курамасынын тарабындагы тегерек чийинде жекеге чыгуу менен беттеш уланат. Ал эми мындай жекеге чыгуу убакытты созуу бул эми утуп жаткан тарап кайбагандай эмес Рамис мырза. Албетте. Алар мүмкүн болушунча убакытты созгонго аракет жасайбы же бул көкбөрү эми түркиялыктар дагы үстүн улак таштаганга ашыгып жаткандайбы? Эми бул жерде эки нерсени эске алыш керек да. Биринчиси, буларга деле упай көп болгону жакшы. Анткени башка командалар менен тең чыгып калса, буларда салынган улактын эсебин эсептеп калат да. Ким көп салды, ким аз киргизди депчи. Биринчисинен, экинчисинен эми албетте эгер башка командаларды утабыз деген ою болгон болсо, аттарын эзалтканга мүмкүнчүлүк да бул жеке менен убакыт созуу. Мына эмесе кезектеги Түркия улуттук курамасынын арыдан бери уюштуруп койгон чабуулу жекеге чыгууда мыкты оюн көрсөтүп топ жарып чыккан алардын оюнчусу бул 7-чи катар санындагы Якуб Тимур. Аттын кулагы менен тең ойногон мырзалардын бири окшобойбу? Байкаңыздарбы, алдындагы ак боз атты арыдан бери ойнотуп эсепти 3-0 айлантты дагы. Биринчи 20 мүнөттүк азырынча Түркия улуттук курамасынын пайдасында. Жергебизде алгачкы ирет бүткүл дүйнөлүкү көчмөндөр оюну өтүп жатканын жакшы билесиздер. Жана спорттук бөлүмүндө көкбөрү мелдеши А тобунда Өзбекстан жана Түркия улуттук курамаларынын кездешүүсү экинчи 20 мүнөттүк башталып олтурат. Азырынча сандык катыш 3-0 алдыда кызыл кочкул түстөгү Түркия улуттук курамасы. Биринчи 20 мүнөттүк туурасында айта турган болсок, чүй дегенде эле түркиялыктар арыдан бери бир улактын эсебин таап, атаандаш Тайгазанына улакты таштап, оюндун демилгесин колго алып, жаңылбасам 20 мүнөттүктөн акыркы 17-чи мүнөтүнө чейин аябагандай жандуу оюн көрсөтүп турду. Ал эми Өзбекстан улуттук курамасы жерден улакты мыкты эңгени менен алардын уюмдашкан оюну анча жүрүшө бербей, оюндун жибин колдон чыгарып жиберүү менен 3 ирет өз Тайгазанына улакты өткөрүп жибергенин дагы көбүңүздөр көрүп алдыңыздар болуш керек. Ал эми жаңыдан
Коомдук биринчи каналга бурулган телекөрүүчүлөрүбүзгө айтып өтөбүз. Сиздер жергебизде биринчи ирет өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунан баян алып берүүгө күбө болуудасыздар. Ушурда эми спорттук бөлүмүндө көк бөрү мелдеши Türkiye жана Өзбекстан улуттук курамаларынын ортосундагы оюн 5-катар санындагы бул Исмаил Атылган аттуу түркиялык чабандес топ жарып чыгып, анын улакты тай казанга таштап кетүү аракети оңунан чыкпай калды. Дале болсо ат үстүндө турган бул Исмаил Атылган мына алдындагы буданын арыдан бери алчылантып оюндун токтоп калуу себеби бул эми Атылгандын бет маңдай чийинин сыртына чыгып кетүүсү. Рамис мырза, ошол биринчи 20 мүнөттүк сизге адис катары кандай таасир калтырды? Эмне оюнду көрө алдыңыз? Эми биринчи бөлүк жөнүндө айтып өтсөк, мындай бир эле команда үстөмдүк кылгандай болду. Сиз өзүңүз айтып өткөндөй, өзбек командасы жерден эңгени менен нар жагы арты уландысы жок болуп атат да. Булар жакшы, өтө кыйын жумушту жакшы кылышып атат. Негизги жерден көтөрүш абдан кыйын эмеспи? Бирок андан кийинки чабуул, ошол улакты жеткирүү, казанга салуу бул практиканын жоктугунан деп ойлойм да. Булар көп өздөрүнүн улуттук оюну дагы ушинтип жерден эңип эле жөнөкөй жерге таштай берет экен. Биз ошондой маалымат көрдүк да. Булар азыр казанга жеткизип дагы нары ушул бир 50% жумушту кылып, 50%ын кыла албай кыла атат. Ошон үчүн оюну жүрбөй атат. Ал эми түрк мамлекети жөнүндө айтып өтсөк, булардын аттары дагы жакшы үйрөтүлгөн экен. Балдары дагы мындай ушул өзү мындай тайказандын оюнуна мындай көп практикалык түрдө ушул көп практика кылган окшойт да. Көп ойногон билинип турат. Мына көрдүңүздөр. Аппале. Азыр дагы экөөлүү салып кетишти. 4-чү жана 7-катар санындагы Нусрет Жингөс менен Якуп Тимур алардын кош аракети үйдөөсүнө чыгып, эсеби 4-0-гө айланып калды. Көк бөрү боюнча өтүп жаткан оюнга кайтып келе турган болсок, Түркия жана Өзбекстан улуттук курамаларынын ортосундагы эсеп саны 4-0 бойдон түркиялыктардын пайдасында жана кайрадан оюн эми тегерек чийиндин ичинде жекеге чыгуу менен уланат. Рамис мырза, экинчи 20 мүнөттүккө өзүңүздүн байгыл адис катары кезинде биз билебиз, сиз көбүбүзгө белгилүү болгон Рассвет көкбөрү клубунда дагы алгачкы оюндарыңызды өткөрүп көргөнсүз. Анан кийин кайра Талас командасында байгыл улак тартуунундагы өзүңүздүн байгыл жон териңиз менен сезген адис катары экинчи 20 мүнөттүктө кандай оюнду биздин күйөрмандар көрө алышты? Экинчи бөлүктө бир эле улак салынды, өзүңүздөр көргөндөй. Түрк мамлекетинин дагы баягы өздөрүнө жараша ыкмаларын колдонуп, өзбек мамлекети да жакшы коргонуп, жакшы оюн жүргүзгөнүн көрдүк. Бирок канча аракет кылсын, ошо экинчи бөлүк 1-0 эсебинде Түркия мамлекетинин пайдасына чечилди. Ооба, мына бул жерде эми кезектеги кым кууттук, муну купкана пайдаланган Түркия улуттук кураманын өкүлдөрү 5-чи улактын сүрөтүн тартышты дагы. Өзбекстандыктардын тай казанына улак менен толуп чыккан жаңылбайбын. Белгилүү. Мына бул сиздер көрүп турган бул түркиялыктардын Аюпхан Кошар аттуу Түркия улуттук курамасынын жетекчиси. Албетте, аны мөөнөтүнөн мурда эле жеңиши менен куттуктап баштады көрүнөт. Менен улак дагы болсо жашыл түстөгү Өзбекстан улуттук курамасынын карамагында аттуу ойнотуп жаткан бул ошол эле Фахриддин Маликов окшобойбу. Тайгазанга жалгыз өзү келип мынантип арыдан бери таштай салуу аракетин көргөн, бирок
үйдө үстүнө чыкпай калды. Бул эми эсеп 5-0 бойдон Түркиянын пайдасында сакталып калат дегенди билдирет. Ал эми биз азыр майдан үстүндө кайрадан жекеге чыгууга орун берүүдөбүз. Рамис мырза, сиз жекеле көк бөрү боюнча эмес, ошондой эле байгыл аргымактардын байгыл туркусу тулпар кейиптенген буданды дагы бир көз караш менен жазбай тааныган адис катары да билебиз. Ушул эки жаттын ортосунда кайсыл тараптын тагыраак айтканда кайсыл буданы сиздин көзүңүзгө түштү эмнеси менен? Мага бул Түркия мамлекетинин могу жекеме-жекеге бири-бирге чыгып аткан аты абдан мага жакты. Бет маңдай дагы жакшы барат экен, жакшы капталдайт экен. Ошол аттын күчү көп пайда берет экен. Аппале ага чейин түркиялыктар 6-улакты атаандаштын тай казанына жеткирди дагы. Алардын жетекчиси Айыпхан Кошардын кубанычына чек жок. 6-0 эсебинде кызыл кочкул түстөгү түркиялыктардын алдыда келе жаткан маалы. Рамис мырза, Өзбекстан улуттук курамасы жерден эңүүсү аябагандай көзгө толумдуу деп баса белгиледиңиз. Жана бизди угуштуу айтор тай казанга бир улакты жеткирип тынышты. Ушуну менен тим болобу же дагы бир ташталган улактарды биз көрө алабызбы? Албетте, балким ушул Өзбек өлкөсүнүн аттарын жакшы чуркап аткан себеби да ошол болушу мүмкүн да. Аттары балким жер үшөп, жер үшөйт деп коебузго. Жакшы келди. Чеберчилик аты биртке тай казанга жакындаганда алыстап кетти көрдүңүздөр. Баланын багы эсептеп келаткан акылындагы нерселердин баары ишке ашпай калды да. Ооба. Ойлоо менен ылдамдык туруп аракет кошпой калды. Бир аз тажрыйбанын жетишсиздиги көрүнүп калды көрүнөт. Ошондой да болуп калды. Экинчисин салып кетишти. Аппали. Эми гана Өзбекстан улуттук курамасы эсепти 6-2ге айлантып, булар эми кийинки оюмча кийинки боло турган беттештерге болгон күчүн сактап жаткандай. Ооба, ортодогу алып баруучунун айтуусу боюнча саналуу гана көз ирмемдер болгону секундтар калыптыр. Бул оюндагы түркиялыктардын жеңиши менен албетте күйөрмандардын атынан куттуктап кетебиз. Кимге бул жыйынтык жаккан болсо, анда эртеңки күнү дагы бул оюндардын маанисин көрө аласыздар. Ал эми бул оюнду көрүүгө сиздер үчүн бул боюнча Талас облустук федерациясынын вице-президенти Рамис Кудайбергенов бизге жардамдашып отурду. Ал эми беттеш 6-2 эсебинде Түркия улуттук курамасынын пайдасында аяктагандыгын белгилеп, биз сиздер менен кийинки оюндан жолукканга дейре кош айтышпайбыз. Андыктан биз менен кала бериңиздер.